Бүгүнкү программабызда конокто Тамадан мыкты алып баруучу шоумен Акбар Айтбаев. 1, 2, 5'te 5 olsun 10 mu? сразу. Приз ушул жигиттики болду, ардактуулар. Атын ким? Ким болосуң чоюнда? Президент болот. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрөрмандар. Кутман күнүңүздөр менен. Мен сиздер менен ушундай көгүлтүр экранда учурашып атканыма абдан кубанычтамын. Өзүңүз кандайсыз? Чоң рахмат, менде Бориса жакшы. Анда алгачкы суроо, мектепти бүтүргөнүңүзгө канча жыл болду? Күтүү суроолорду берип турбайсызбы? Мектепти бүтүргөнүбүзгө быйыл Кудай буйруса 12-13 жылдын жүзү болуп атат. Кандай окудуңуз эле? Кайсыл сабактарды жактырчу эмессиз? Негизинен жакшы эле окуучумун. Өтө жакшы эмес, эми орточо канааттандыралык десем болот. Баягы мактангандан өлгөнчө каш дейт го. Ансыңарындай жакшы эле. Кайсы сабакты жаман көрчүсүз? Эң жаман көргөн сабагым эмгек болчу. Анткени колуман көп нерсе келбейт. Бир нерсени азыркы учурда деле үйдө бир мык кагыш же бир эркек кишиге тиешелүү иштер болот го. Ошолорду жасаш мен үчүн өтө кыйын. Бирок аракет кылып жасаганга аракет жасайм. Жакшы. Мектепти бүтүргөндө жалпы республикалык тестирлөөнү тапшыргансызбы? Сыр болбосо канча балл алдыңыз эле? Анда бизде азыр деле бар, кошумча анын негизгидечи. Биз негизги баллды ал мезгилде эсептечү, негизги баллыбыз 181 менин билишимче ушундай балл топтогон. Ошонун негизинде биз бюджетке окуп өткөнбүз. Кайсыл окуучу? Бюджетти тилекке каршы тандабай, анан кийин контрактка окуп, азыркы учурда мен Ош мамлекеттик юридикалык институтунда мугалим болуп иштейм. И ошол окуу жайга дагы ошол окууну бүтүргөнүмдө биринчи курска контракттык негизге юриспруденция багыты боюнча окууга тапшыргам. Жакшы. Мектеп учурунда алган билимиңиз канчалык деңгээлде эсиңизде калды деп ойлойсуз? Менимче суроо берген турасызга илим боюнча. Баягы мындай болот экен, өткөн күндөгү нерселерди баардыгын эстеп калыш кыйын. Бирок негизги нерселерди менимче бүгүнкү күндө жашоодо деле алып жүрөм. Аракет кылып көрөм. Жакшы эле болуш керек. Биринчи бөлүм мектеп жана мен деп аталат. Бул бөлүмдө келген коноктордун мектеп кезинде алган билими текшерилет. Суроолорго жооп бере албаган конок өзү тууралуу өзгөчө фактылар менен бөлүшөт. Даярсызбы? Кызык, баштап көрөлү. Ак кеме повестинин алгачкы аты? Ак кеме повестинин алгачкы аты Ак кемеде беле жазылып калган, бирок айрым тарыхый маалыматтарга караганда дагы жомоктон кийин деп дагы айтылып жүрөт. Менимче ушул болуш керек. Туура. Алгачкы жолу информатика деген термин кайсыл жерде пайда болгон? Информатика менимче ушул маалымат топтойм же маалыматтарды ушул алам жайылтам деген сөздөн пайда болуш керек. Менде эки вариант турат азыр. АКШда, Америка Кошмо Штатында, анан Германияда. Бирок тагыраагы көбүрөөк ушул Германияда пайда болгон болуш керек. Анткени интернет айдың бүгүнкү күндө дагы ушул Германияда абдан мындай жакшы өнүккөн жана күч алган десем болот. Туура. Астрологиялык картада Арстан жылдызынан кийин кайсыл жылдыз келет? Жылдызыңыз эмне? Ушундай жылдыздарды сурайт деп деле ойлоп турмун, бирок бийкеч келеби? Бир вариант. Бийкеч, Бүткүл дүйнөлүк гигант компьютердик тармак эмне деп аталат? Эмне болушу мүмкүн, мисалы? Бардыгыбыз колдонобуз. Телефондо бар, WhatsApp-пы? WhatsApp-ты баарыбыз колдонобуз. WhatsApp баарыбыз колдонобуз. Бирок калабыз. Социалдык тармактагы бир бөлүкчө болуш керек бул, мисалы үчүн WhatsApp, мисалы үчүн бир YouTube. Ансыз иштебейт эч нерсе. Ансыз иштебейт эч нерсе. Интернет
туура. Интернетте. Жабгуу деген сөз эмнени түшүндүрөт? Жабгуу деп бул кыргыз тилинде дагы бир өзүнчө сөздүк болот. Жабгуу ушул терминдечи. Анан жабгуу деп бул тарыхый бай манаптардын ушундай бийлерге, манаптарга, ак сөөктөргө берилген өзүнчө титул болгон. Тарыхый булактарга караганда ошол хан же султан, падыша деген ошондой сөздөргө синонимдеш өзүнчө бир титул. Эми жалпы биздин көрөрмандарга айта кетчү нерсе, эл билбеген мен жөнүндө кызыктуу фактылар. Мен өтө жакшы ырдайм деп ойлонторум. Бир ырдаган аракет кылып жүрөмүн. Кээ бир ушул биздин элибиздин жакшылыгына, тояштарга барганда ушул негизги баягы ырдоочулук өнөрдү быйыл күчөйтөйүн деп атам. Бул бир жаңылык. Анан экинчи дагы бир жаңылык, мен анекдоттордун азыр топтомдорун аябай жазып иштеп жүрөм. Буюрса жакында жакшы анекдотторду сиздерге айтып берем. 50 жылда эл жаңы. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы. Жер титирөөнү окуткан илим кандай аталат? Жер титирөөнү окуткан илим сейсмолог боюнча айтылат. Байыркы Египет падышасын эмне деп аташкан? Байыркы Египет падышасын фараон деп аташкан. 4 адамдан турган музыкалык топ эмне деп аталат? 4 адамдан турган музыкалык топту биз неме деп коебуз? Квартет деп коебуз. Шахматтын канча ташы болот? Шахматтын 24. Бир жооп айтыңыз. Так бериңиз. Ойнойсузбу негизи шахмат? Негизи мен шахмат ойнобойт экенмин. Башка нерсе кызыгам. 36 же. Бир жооп айтыңыз. 24 же 36? 36 болуш керек. Айтып аналар айтып атышат. Канча? 36-га токтолоюн. Туура эмес болуп калды. 32. 32. Ошол эсептей албай калдым да. Дароо. 32. Дагы бир кызыктуу фактыларданбы? Силердин мындай берген тапшырмаңыздардын аркасында бир кызыктуу нерселер болот экен, бирок эң кызык жери таппай калсаң бирден факт айтыш керек экен да. Эмне жөнүндө айтып берейин факт? Өзүңүз тууралуу айтып бериңиз. Мисалы, сапаттарыңыз тууралуу эл билбеген, Дагы бир эл билбеген сапатым, мен көбүрөөк ушул китептерге, ырларга кызыгам. Повесттерге, анан азыркы учурда мен ушул ырларды жазып жүрөм. Эл билбеген уйкаштырып сөз токуп кетүү деген бир жакшы бир сапаттарым бар. Балким бул жөнүндө деле айтсаңыз аракет кылып көрөм. Токуп көргөнгө деп эле. Эң сонун, анда эске алдык. Буйдумчок, эсимде, ой булбулаттуу лирикалык чыгармалардын автору. Ой булбул, лайна. Бул Атай Огонбаевга таандык. Экинчи бөлүм логикалык суроолор. Термометр плюс 15 градусту көрсөтүп жатат. Дагы ушундай эки термометр канча градусту көрсөтөт? Дагы бир айтылаңызчы. Термометр плюс 15 градусту көрсөтүп жатат. Дагы ушундай эки термометр канча градусту көрсөтөт? Кайра эле 15 градус көрсөтөт, анткени өз-өзүнчө болот да. 8 күн уктабоо үчүн адам эмне кылышы керек? 8 күн уктабоо үчүн адам 8 күн дем алыш керек. Күн дем алыш керек. 8 күндүзгүсү боюнча дем алыш керек, түн дем алыш керек да. Анан 8 түн уктабай коюш керек, мындай айтканда. 8 күн уктабаш керек, түн укташ керек. Туура болду. Түн укташы керек. Түн укташ керек, ошондо күндүз уктабай каласың да. Ооба. Адам денесиндеги эң күчтүү булчуң кайсы? Кандай? Бул биздин органдарыбыз боюнча да, Органдарыбыз боюнча эң күчтүү булчуң. Эгерде адамга күч кубат тартуулай турган нерсе болсо, ушул колдо көбүрөөк болот, кол булчуңдарында күч көбүрөөк болот. Ал эми бирөөгө сөз сүйлөп же тынымсыз талбаган бир биздин кичинекей булчуңубуз бар. Менимче бул тил болушу мүмкүн, анткени биз канча сүйлөсөк дагы тилдеги булчуңдар эч шарчабайт экен да. Жесек дагы шарчабайт да. Ошол үчүн күчтүү экен. 2 литр сүттү 1 литрлик банкага кантип батырса болот? 2 литрлик сүттү
кандай кылса болот экен, 2 литрлик сүттү 1 банкага кандай батырабыз? 1 литрлик. Бөлүп батырсак болот. Анан сууну деле кечке кайнатып берсең азаят го, же кайнатып туруп батырыш керек да. Туура деп эсептейм, бышыш керек. 7 бир тууган агайынынын бирден карындаштары бар. Ошондо жалпысынан канча карындашы бар? 7 Бир туугандардын, балдардын бирден карындаштары бар экен да. Ошондо жалпысынан канча болот? 7 бирден карындаш бул бирден эле болуп атпайбы бул жердечи. Ошон үчүн канча дегенге 7 эле карындашы бар деп эсептейм. 7 бир тууганын бирден карындаштар болуп атса, жалпысынан канча карындашы болот? 1 эле карындашы болот да. Өзүндө. Мен ойлоп аткам, жалпысынан көбөйтөт окшойбуз депчи. 2 күн катары менен жаан жашы мүмкүнбү? Бул суроону мен дагы көп жерге барганда берчү элем. Жаан жашы мүмкүн эмес, анткени анын ортосунда бир күн болот да. Бир түн болот. Ошон үчүн мүмкүн эмес. Ар дайым көбөйөт, бирок азайбайт. Ар дайым көбөйөт, бирок азайбайт. Табышмак сыяктуу. Менде 2 вариант мындай оюма келип атат да. Мисалы өткөн убакыт ушул саат менен көбүнчө биз өлчөйт эмеспизби? Ушул саат убакыт нерсе деген нерсени артка кайтара албайбыз да. Негизи канчалык аракет кылсак, ал нерсе өттү кетти деген сөз да, кыргызда деле айтат го. Өткөн ишке өкүнбөй деп коет го. Ал кайта кайтып келбейт деп. Ошол сыяктуу бул биринчиси, экинчисинен адамдын өмүр жашы деле ошондой болуш, ошондой сыяктуу да. Биз канчалык жашарабыз, канчалык биз артка кайтабыз дегенибиз менен андай болбойт. Анткени адамдын өмүрүн кайтарууга такыр мүмкүн эмес да. Ошон үчүн сыйлашалы. 3-чү бөлүм менин дүйнө таанымым деп аталат. Бул бөлүмдө келген катышуучуларыбыздын дүйнө таанымын билебиз. Ал эми жооп бере албай калган учурда жеке башына коюлган суроолорго пикир билдирет. Суу канча градуста кайнайт? 100. Адам суткасына канча тер бөлүп чыгарат? Канча терби? Тер. Охо, бул суроону каяктан таптыңыз? Канча литр? Биология экен. Суткасына, 1 литрге жакын эмеспи? Анда өтө көбөйүп кетет, Жок, азайып кетет. Анда азайып кетет. Ушунчалык билинбеген менен көп тер бөлүнөт экен да. Менимче 3 литр болуш керек анда эмесе. Токтолдуңуз, Токтолдум. Окуучулук күндөрүңүздү сагынасызбы? Артка кайтарсаңыз кандай болмок элеңиз? Кээ күндөрү сагынам. Артка кайта турган болсом, азыркыдай эле болсо керек эле. Анан айрым баягы керектүү нерселерди биз ошол башынан кайталап окуп билгенге аракет жасамакпыз балким. Болду, Жакшы, жолборстун терисин жамынган баатыр ким? Жолборстун терисин жамынган баатыр ким, Шота Руставелинин чыгармасы. Башкы каармандын аты. Ошол каармандын аты ким болду эле? Окугансызбы? Ооба. Ким болду эле? Билбейсизби? Эсимен чыгып калды да. Тариэл болчу. Тариэл, ошо. Тариэл, буну бирок аябай биз эжекеге ушу жаттап барып айтышуу күндөрүбүз эсиме келип атат да. Анан ушул кезинде Тариэл деген бир инибиз болгон. Анан ушунун атын унутуп калганда ушул кошунан эстечү элем да. Азыр ошону мичи элестете албай калбадым ба? Эстеп албадым. Жашоодо эмнеге өкүнөсүз? Жашоодо мен негизи көп нерсеге деле өкүнбөйм. Бирок өкүнүчтүү кээ бир жагдай пайда болуп калат. Балким убакыттарыбызды биз туура эмес жака пайдаланып аткандыгыбыз деп элестетип калам кээ күндөрү. Анткени балким азыр жаштыгыбызда дагы көп нерселерди өзүбүзгө алышыбыз керек, сиңиришибиз керек деп ойлойм. Уланталы 4-чү суроо. Кыргызстандын Борбордук стадиону кимдин намын алып жүрөт? Кыргызстан Борбордук стадиону Фрунзеби? Жок. Стадион. Чоң стадион. Сүйүнбаев, биздин мен Ошто айтып атам да, Борбор калабызда. Стадиону кимдин намын алып жүрөт? Биздики Сүйүнбаевдики, Оштуку. Бишкектики Дегетет. Ким болду эле? Эсимен чыгып калды бул дагы. Дөлөн Өмүрзак. Өмүрзаковдун атындагы. Өзүңүзгө жаккан сапатыңыз? Мага жаккан сапатым
бир ишти баштаган болсом сөзсүз мен айгана чыгам. Ансыз уйкум да келбейт, уктабаймын. Анткени өжөрлүк сапатым бар. Ошол өжөрлүккө бул дагы кирсе керек деп ойлойм. Жакшы көрөсүз. Жакшы көрөм. Бул чымчык артка карай уча алган жападан жалгыз чымчык. Ал кайсы канаттуу? Мен азыр ушул нерсенин атын эсиме чыгып атат да. Кандай деп башкы тамгалар кандай кетчү эле? К кетет, Биз сүрөтү дагы көргөм, сүрөтүнөн дагы биз көргөнбүз. Абдан кичинекей канаттуу. Анан бул канаттуу башкаларга салыштырмалуу акылдуу деп дагы белгиленет да. Бирок мен азыр Эстей албайсыз. эстей албайтам. Кандай эле? Калибри. Калибри. Эмне үчүн бул кесипти тандап алдыңыз? Эми бул алып баруучулук деген нерсенин эки түшүнүгү бар да. Азыркы учурда теле жаатында алып баруучу, концерттик жаатта алып баруучу, мисалы үчүн, андан сырткары да кошумча азыр алып баруучулукту той аштарда, жакшылыктарда кызмат кылуучуларда алып баруучу же болбосо тамада деп биз айтат эмеспизби? Мен тамадачылыкты биротоло бул кесип катары эсептебейм, анткени бул ар бир адамдын Кудай Таала тарабынан берилген, ага энчиленген бир талант. Ошол таланттын негизинде анан элге бир алып баруучулук же тамадачылык кызмат кылуу деп эсептейм да. Ал эми сиз айткандай кесип деп ошол теле жаатындагы алып баруучулукту биз айтсак болот, бирок мен бул кесипти башынан тандаган эмесмин. Өзүмдүн кесибим боюнча юристмин. Азыркы учурда деле өзүмдүн кесибим боюнча иштеп келатам. Өзүнүн эне тили турса дагы калкынын көпчүлүк бөлүгү англис тилинде сүйлөгөн өлкө кайсы? Бул Европанын көп өлкөлөрүндө ушул англис тилинде сүйлөшөт, өздөрүнүн эне тили турса дагы. Кайсы мамлекет? Бул калкынын саны боюнча да дүйнөдө көп да? Аябай көп булар. Менимче кайсыл болду экен? Айтып койсоңор болбойбу? Кетет. Кытай болуш керек. Кытай, ооба. Кытай болуш керек. Анткени калкынын саны көп дегенге караганда көбүрөөк ушул эске келип атат. Макалды улантыңыз. Аламдын көркүн көз ачат. Адамдын көркүн сөз ачат. Көркүнбү? Адамдын көзүн, Жок. Ушул жерде көп адашат экен да. Аламдын көркүн көз көз ачат. ачат. Адамдын сөзүн, адамдын бирдемкесин сөз ачат. Көнүн сөз ачат. Көнүн, бизде мындай болчу. Бизде ошол мен ЛТРге 2013-жылы ошол алып баруучу болуп келгенимде өзүм мындай машыкканмын. Мурда ага эжекелердин угуп калып, жаңакты курут боозго салып алып, анткени эрте менен уйкудан туруп эле эфир алып барып кетиш кыйын, анткени түз эфирде сүйлөйсүң да. Анан ошолорду салып мен көнүгүү жасаганда тил бат айланып, анан буздуруп табай, ар бир дикциялы сөзү туура чыгат эле да. Айрым учурда мен ушул ыкманы өзүм деле колдоном да, үйдө. Дагы деле колдоном. Жакшы. Бул репетиция сыяктуу да. Кишинин скелетинде канча сөөк бар? Кишинин скелетинде ушундай татаал суроолордун жаабастар энди. Санап көрбөйсүң дейм. Кишинин скелетинде 2, 4, 6, 8, 10, 100дөн ашык болуш керек. Ооба. 100дөн ашуун болуш керек. Эсептеп көрбөп турмун, бул медицина боюнча. Бирок агайлар бар, сурап көрөйүн. 200. 200, Ооба. Азыр эмнени ойлонуп олтурасыз? Азыр тойду ойлонуп отурам. Азыр бир тойго барышым керек эле. Оюм баардыгы ошол жакта. Бүгүн кандай кылып өткөрүп келем? Кантип элдин ыраазычылыгын, ак батасын алып келем? Кечикпей элесизби анан? Азыр кичине убакыт бар. Күндө айланган планеталардын ичинен шакек тагынган планета кайсы? Неме болот? Азыр эле ойлонуп атпадым эле ушул боюнча. Сатурн болот. Кыргызстандын кайсыл областы аянты боюнча эң чоң деп эсептелинет? Областы боюнча алып карай турган болсо Кыргызстанда 7 областта Чүй дагы чоң областьга кирет, Нарын дагы чоң областьга кирет. Бирок аянты боюнча Нарында ошол талаалар көп. Негизи мындай айтканда, аймак боюнча Нарын чоңдук. Суроолорубуз аяктады. Келип катышып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Суроолорубуз копулуңузга толдубу? Суроолор абдан мындай чукулгандай түзүлүп тур. Мен ойлоп келгемин да, мындай жеңил эле. ооба.
өзүңүздүн кесибиңиз боюнча айтасыз десеңиз, мен өзүмдүн кесибим боюнча ойлонуп келаткам да эмнелерди айтып берем бүгүн деп. Силерге рахмат. Бул Жусуп Баласагандын бир жакшы сөзү бар. Билим алсаң урмат сый алып келет, билим сага акыл ой кубат берет, билим деңиз түбү да жок, чеги да жок, канча сузсаң азайбай толо берет деген. Ошондуктан бул билим адамга акыл көрөнгө болуп, бул түбөлүк адамдын көдөндө жашап, ошонун негизинде кийинки биздин урпактарыбыз дагы ошол илимдүү, билимдүү болгонго бир жакшы жол ачылат деп ойлойм. Сиздерге дагы чоң ыраазычылык, ушундай көпүрө болуп, телеканал аркылуу аз да болсо элибизди кичине илим билимге чакырып, илим билимге мындай айтканда азыктандырып дегендей ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Азыркы учурда окуу жылы башталбады. Жаш студенттерге, окуучуларга кандай кеңеш берет элеңиз? Жалпы саны кесип тандап, далшоо алып барчу болсом экен деп. Сизге окшоп кыялдангандар деле көп да. Мен ушул жаш өсүп келаткан өспүрүмдөргө, абитуриенттерге, студенттерге ушундай бир уран чакырык таштамакмын. Биз кайда болбойлу, эмне болбойлу, биринчи орунда бизди улуу даражага жетелей турган жакшы мүнөз, адеп ахлак, ыйманыбыз, анан сөзсүз түрдө анын башкы мындай жолун көрсөтө турган нерсе бул билим болуп эсептелинет. Биз билим алмайынча биз башка кесиптен же болбосо ошол эле кесиптен бир татыктуу, жардактуу, атуулуу болушубуз өтө кыйын. Ошондуктан мен баарыңыздарды жакшы билим алууга жана ошол билимди терең үйрөнүүгө мен чакырык таштагым келет. Ассаламу алейкум. Биз ар качан ушундай бир элге пайдалуу, жан дүйнөбүзгө азык боло турган, акылыбызга азык боло турган илим билим жеткире берели. Анткени баардык ийгилик, баардык жетишкендик, жакшы сапат, жакшы мүнөздүн баардыгы ушул илим билим менен кошо коштолот. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Мен ушул футбол боюнча негизи футбол көргөндү жакшы көрөм, бирок көпчүлүк каармандарды негизи тааныбай калам. Мен бул сурооңузга жооп бере албадым. Бирок футбол деп койбодуңуз. Футболду, Оода футбол. Ошол мен футбол айдыңында көргөндөй болуп атпаймынбы?